Кыргыздарды $10 айлык алат деген Малахов өзүнүн айлыгын айтты. Белгилүү теле алып баруучу Андрей Малахов Орусиялык биринчи каналда иштеген убакта канча каражат тапканын жана Россия 1 телеканалындагы кирешесинин болжолдуу суммасын Ксения Собчак менен болгон интервьюсунда айтып берди. Алып баруучунун айтымында биринчи каналда ал айына $50,000 алчу. Алып баруучу Владимир Познер менен Иван Ургант андан көбүрөөк аларын да кошумчалады. Ошондой эле Малахов азыркы убакта Россия 1 телеканалында ошого барабар киреше табаарын билдирди. Андрей Малахов биринчи каналда 1992 жылдан 2017 жылга чейин иштеген. Учурда ал Россия 1 телеканалында Андрей Малахов прямой эфир деген программасын алып барат. Маалымат булагы Назар News KG. Ырчын Нуркуз Кожонова турмуш жолуна аттанды. Бүгүн 7 ноябрь күнү Ташкөмүр шаарында Жылаңач Батыр реалити шоусунун катышуучусу Ырчын Нуркуз Кожонованын кыз узатуу тою өтүп жатат. Жаңы турмуш жолуна аттанып жаткан Нуркуз Супер KG порталына төмөнкүлөрдү билдирди. Алгач кыз узатуу тоюмду Бишкектен эле өткөрүп, Таекемдикинен узасамбы дегем. Бирок ата-энем айылдагылардан да бата алып берели деп, Жалал-Абадтан узатышмай болду. Тойдон кийин түз эле Бишкекке сапар тартабыз, дейт Нуркуз. Эске салсак, сентябрь айында Нуркуздун жигити колун сураган. Маалымат булагы Супер KG.